Men sizlerge Kazak'tan çıkkan Balban Acımkan jönünde aytıp bereyin. Bul Acımkan Kalampir degen kempirdin balası bolat. Anan al jokçuluktun asabынан aylası ketip Maslikub degen bayga malaylыкка beret. Enesi. Anan Maslikub degen bayda malay bolup жүрөt. Anan bir günü Maslikub çana menen эки атты коштоп туруп çöp tartıp келген айдайт. Барып çöptü жүктөp эки at менен тартып келатса bir atı баспай калат. Bir atı баспай калып аны аркасына байлап коюп эстип келатса андайын кайрап берки atı баспай калат. Ана тиги Ажымукандын айласы кетип анан bir atты çöптүн үстүнө ыргытып ийет. Аны ыргытып ийип экинчи atты çöpкө байлап коет дагы чананы өзү сүйрөп келет. Өзү сүйрөп келгенде Масликов таң калат, ушунчалык балбан экен. Деп анан унчукпай калат, анан бир күнү баягы ал кезде пут деп коет. Баланча пут дейм, оор эле деп, челек-челектерге куюп койгон майлар. Ошого клиенти келип берип атса, 3-4 киши ошол бочканы чыгара албай атат, айласы кетип. Анан Ажымукан барып туруп 2 тур чыгарып коет бочканы. Анан чыгарып койгондо тиги Масликов анда bir таң калат. Ушунчалык балбан экен. Анан мен байлар аңуулайт. Анан тоого чыгып аңуулап Ажымуканга кошо барат. Барып эмесиле bir талаада деген чоң өгүздөр болот да, кирейген өгүздөрдү айналар. Bir маалда качырып келатат дейт. Качырып келатканда баягы Ажымуканга жетип калганда 2-3тен алып туруп ылдый карай ыргытып ийет тоонун өгүздү. Анан ал өгүз ошол тоодон ылдый ыргытып ийгенден баягы үйүнө келишет да, келгенден кийин анан Масликов ойлонот, кой, бул баланын убалына калбайын. Муну окууга жиберейин, ошол жактан тренировка кылып бул элге таанылсын, дүйнөлүккө таанылсын, мында кароосу аябай шумдуу экен деп анан Петроградка окууга жиберет. Анан аяка барып, ал жерден Поддубный деген балбандар менен, Гриша деген балбандар менен таанышып, ал жерден анан аябай занимать этиришет. Жанагы улон темирлерди жөн эле мында галстук тагынып эле ийип коюшат. Поезддин рельсасын кадимкидей ийип, ушундай балбан болуп турушат. Анан дүйнөлүк чемпионат деп анан чет мамлекетке, Швейцарияга мелдешке жөнөйтүчү. Орустун эсебинен кетип атышат да. Анан ал жерден анан биринчи попытка себеп болот. Кажыгали деген түрктүн балбаны чыгат. Эртең көрсөт деген эме болот да, анан чакырып алып, чарап ичип атып анан айтат, Ажымукан сен жыгылып кой. Эчтеке болбойсуң деп анан алдашат. Анан макул деп анан эметет, анан эртеси баягы финалга күрөшкө чыкканда Ажымукан эмнеге жыгылам, мага да намыс керек деп туруп анан тигини көтөрүп уруп туруп башынан алып секирип кетет. Анан секирип кеткенде анан ал түрк бирдеме деп бабырап калат, күчүп беришүү деп элечи. Анан кийин ошону билдим деп атпайбы, көрсө, ай акмак, иттин баласы акмак экенсиң деп айтыптыр. Эгер ошону билгенде сразу өлтүрүп коймок экенмин аны деп айтат. Ошо менен анан кийинки эмесинде Серкаки деген дүйнөлүк чемпион бар экен, Японияныкы. Ага дүйнө боюнча эч ким чыга албаптыр, эч ким. Дүйнөлүк биринчини бербептир, такыр бербептир. Анан дагы эле беребиз дегенде Ажымукан мына мен чыгам дейт. Болбой эле мен чыгам дегенде Поддубныйлар, кой болбойт, буга чыккан киши өлүп калат деп. Болбой эле анан Ажымукан чыгат. Анан чыгып баягы жаңы эле күрөшүп баштаганда ал карматпаганда шамдыгай горячий неме экен да. Барып эле бир кулагын жулуп ыргытат. Момент эле. Анан бойлап бүт эле канжалап эле бүт бетине башынан баарлап кан, анан бери жактан Поддубный, Гришалар, Ажымукан түз. Болбойт, өлүп калат. Кимдин кулагын жулуп атат? Ажымукандын кулагын жулуп атат. Ошондо Ажымукан болбой эле тырышып атат, аягына чыгам деп. Анан бир маалда бир ыгы келип калат да, момент ошондо 2 билектен алат Серкакини. 2 билектен алып туруп сразу ошол жерден көтөрүп уруп туруп эле ийектен кармап туруп ол жерден аягына чейин шыпырып салат. Өлдүм деген гана үн чыгат, ошо менен Серкаки кете берет тиги дүйнөгө. Ошондо биринчи попыткасы, биринчи дүйнөлүк чемпионду ошондо алган Ажымукан. Ошондо келип анан атагы чыгып
Қазақстанда жүрөт, Антиминтов менен Кыргызстанга да келет. Келгенде жок, Кожомкул кийин чыккан, андан кийинирээк чыгып калганда, анан Кожомкулга экөө күчүнө салды, анан Кожомкулду экөө учурашканда, Ажымукан кармаганда Кожомкулдун колу бырша түшөт мондай. Катуу кармайт да. Анан Кожомкул деп туруп аны баягы бутун башынан кармаганда, чокойдун ичине. Ошондо бутун башынан кан чыгып кеткен да, Ажымукандан. Бул экөөбүз күрөшсөк бири-бирибизди өлүп калабыз, ушул боюнча күрөшпөй эле коелу деп, ошол боюнча Ажымукан менен Кожомкул күрөшпөй калган. Дос болгон. Ошол боюнча экөө дос болуп калган, казак кыргыз бир тууган деп.